камсыздандыруу уюму тарабынан ушул 2022 жылдын 15-июнуна чейин Талас облусу боюнча жалпы жолуна 92 кырсык катталган. Аларга биздин уюм тарабынан 3 миллион 478 миң сом акча каражаты өз убагында төлөнүп берилген. Менен алып караганда Кара Бура районунда бүгүн иш алгылыктуу жүрүп атат. Ошону белгилеп кетем. Бизде өкүл мынакей Мирбек мырза берди. Өзүбүздүн агенттерибиз бар. Любой вопроско күнү-түнү жооп беребиз. Мен камсыздап койгон Канат Керимпуловичке ыраазычылык билдиребиз. Бир гана мектеп эмес, жана сот объектилери, автоунаалары, турак жайлары өз убагында камсыздандырылат. Анан кийин ошол кырсык болуп кетип, мектептин чатырын учуруп кеткен. Анан кийин ушул биздин мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан бүгүнкү күндө сертификат берилип атат. Бүгүнкү күндө биздин уюм тарабынан 915.863 миң сом счетуна түшкөн. Бул мамлекеттин саясатын жүргүзүп баарыбыз мамлекеттик камсыздандырууга чакырып кететилер. Биз убагында камсыздандырган элек, ошону ишенич актап, мына мамлекеттик иште убагында берип атат. Ошондой эле мамлекеттик камсыздандыруу программасын ишке ашырууда сиздердин түшүндүрүү иштериңиздер биринчи орунда турарын дагы бир жолу эске салам. Муну элге жөнөкөй жалпак тил менен түшүндүрүшүбүз керек да. Баягы иштер этилет. Ошон үчүн буга баягы Кудай шүгүр элибиздин баарысында эле колунда бар. Өзүндө болбосун, кырсыктан сакталсын. Бирок ошол чогултулган акчалар ушундай өргө кырсыктан жабыркаган адамдарга колдонулат. Дагы бир жолу эске салып койсоңуздар. Рахмат аңа сизге.